адам баласы катары, жаныбар катары биз эми жаныбардын бир түрүбүз да, интеллектуалдык жагынан бир аз өзгөчөлөнгөн эки буттуу Жаныбар десе жаныбар. кээ бирөө таарынып калышы мүмкүн. Жок, аны таарынбаш керек. Биз эмнеден таарынабыз? Тиги токойдогу жаныбардан артыкчылыгыбыз эмне? Кийим кийгенибиз менен сүйлөшкөнүбүзбү? Демек ошол бир аз артыкчылыгыбыз бар, өзгөчөлүгүбүз бар жаныбарбыз. Биз жараткан ушинтип бизди жараткан. Бирок бул эме, мен аны биз адамды басмылаганда эмес, биздин табиятыбыз ошо коомдо жашоого ылайыкталган табият. Биздин ошо жаралганыбызда ошол бирге болуп жашай турган болуп жаралганбыз. Ал бул ислам дининде деле айтылган, жана ислам дининен келген мусулман ойчулдар айтылган өзгөчө, мисалы үчүн мага өзгөчө жаккан Ибн Халдун деген болгон укмуш айтат ушунун баарысынчы. Башкалар деле, гректер деле ошентип айткан. Бул адам баласы бул табиятынан саясий жаныбар деп айткан. Аристотелдин сөзү бул. Ооба. Анан ошол эле токойдогу жаныбарлар да өзүнүн жашоосун уюштурат экен да. Ооба да. Аларда да иерархия бар, эрежелери бар. Ой, эң татаал нерселер. Биз баарын билген сенебиз, бирок орточо киши биз биле албайбыз. Бирок мындай карасаң, чындыгында биз жаныбар деп тоотпогон жаныбарлардын ичинде кандай гана татаал институттар бар. Эми алар албетте инстинкттин негизинде кылышат, а биз билимдин, илимдин негизинде кылабыз ошонун баарын.